Бул кандай деген? 400 миң хадис деген. Пайгамбарыбыздан эми миллион хадистер бар. Имам Бухари рахматулла алейх жат билгени 300 миң хадис жат билген. Матыны менен. Бирок Бухариге 7 миңден ашыгыраак эле хадис жазган. Ошо 4 хадис кайсы хадистер? Биринчиси иннамал а'малу бинният, бардык амалдар ниетке жараша деген хадис. Алла Таалам ниетке жараша мамиле кылат экен. Хадисте келет, бир адам бир жакшы ишти ниет кылды. Бир сооп жазылат экен ниет кылганына эле. Эгерде ошону амалга ишке ашыра турган болсо, 10дон 700гө чейин көбөйөт экен. Кудай сактасын. Бир жаман ишке ниет кылды. Кийин Кудайдан коркуп туруп ал ишти таштап койсо, дагы бир сооп жазылат экен. Жаман ишти ниет кылганда эч нерсе жазылбайт. Эгерде ишке ашырып кое турган болсо, бир күнөө жазылат. Алланын мээримин караңыз. Жакшы ишти ишке ашыра турган болсоңуз, 10дон 700гө, ниет кылсаңыз толук бир сооп берет. Эчтеке кылган жоксуз. Ниет кылган эч кыйын эмес. Жүрөктөн эле ниет кылып коебуз. Жакшы ишти кылууга. Мисалы, Куран окуймун деп чын жүрөктөн ниет кылдыңыз, бир толук соопту азыр аласыз. Эгерде Куран окуганга киришсеңиз, 10дон 700гө чейин сооп аласыз. Кудайым сактасын. Азыркындай жаман ниет кылса, Алла субхана ва таала ошол учурда жазбайт экен. Эчтеке жазылбайт. Таштап койсо, сооп жазылат. Аткарса, бир күнөө жазылат. Ниеттин таасирин караңыз. Момундун ниети амалына караганда жакшыраак дейт. Кыямат күнү ниетке жараша тирилеткен адамдар. Иннама юбасун нас ала ниятихим. Адамдар кыямат күнү ниетине жараша тирилет. Ниети кандай эле дейт. Ошон үчүн дайыма биз ниеттерибизди оңдоп, ниеттерибизди бекемдеп, кандай гана жакшы иш кылайлы, кандай гана жаман ишти таштайлы, Алланын ыраазычылыгы үчүн. Жакшы иш кылсак дагы, жаман иштерди таштасак дагы, Алланын ыраазычылыгы үчүн ниетибиз ушул болуш керек. Бул бир. Экинчиси, ар бир жакшы иштен Алла Тааладан соопту ниет кылайлы. Алла Таала ушуга сооп берет деп. Эгерде жакшы ишке соопту ниет кылбасаңыз, сизге сооп жок. Атаңызга, апаңызга кызмат кылып атасыз. Бирок соопту ниет кылган жоксуз. Сизге сооп жок. Намаз окудуңуз, ушундай чоң, улуу ибадат, намаз окудуңуз. Ниети жок окудуңуз. 1 саат окубайсызбы? 5 саат окуңуз, сизге сооп жок. Эмне үчүн? Сизде ниет жок болгондон кийин жума окусаңыз деле сизге сооп жок. Демек, ар бир жакшы иштен биз Алла Тааладан соопту ниет кылайлы. Биринчи хадис. Экинчи хадис. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Ал-халалу баййинун, вал-хараму баййинун, ва ма байнахума муштабихат." Адал дагы ачык айкын, арам дагы ачык айкын. Кээ бир иштер бар, экөөнүн ортосунда шектүү. Демек, адал иштер ачык айкын болгондон кийин биз ошолорду аткарайлы, ошолорду карманайлы. Арам дагы ачык айкын, андан сактанайлы. Алла Таала эмне үчүн адал кылды? Биздин пайдабыз үчүн адал кылды. Эмне үчүн арам кылды? Биздин зыяныбызга. Ошол арам нерсени Алла Таала бекерден арам кылган жок. Себеп дегенде буда зыян бар. Мейли, ал арак ичүү болсун, уурулук болсун, ушак болсун, көрө албастык болсун, Алла бекер арам кылган жок. Бунун зыянын адам баласы бу дүйнөдө да тартат, кабырда дагы тартат, ахиретте да тартат. Арам ачык айкын нерсе. Аны түшүндүргөндүн кереги деле жок. Баарыбыз эле билебиз. Ата-энесин наразы кылуу, уурулук, жалган сүйлөгөн арам экен баары эле билет бул. Ачык айкында. Ушуну таштагыла дейт. Адалга бекем кармагыла. Шектүүлөрдү таштамайынча биз ийгиликке жетпейт экенбиз. Такыбалыктын туу чокусуна, бактылуулуктун ийгилигине жетпейбиз. Качан шектүү нерсени дагы кой, таштап коеюн депчи.
Andan keyin 3-nче hadis Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytat: "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." Sizler толық musulman bola albaysыңар. Өзүңөргө жакшы көргөн нерсени башка мусулмандарга жакшы көрмөйүнчө. Башка мусулмандар ким? Ал Африкада жашайбы? Өзбекстанда жашайбы? Тажикстанда жашайбы? Казакстанда жашайбы? Кытайда жашайбы? Же Кыргызстанда жашайбы? Айырмасы жок. Мусулман эле болсо болду. Кайерде гана жашабасын. Biz musulmanга жакшы көрмөйүнчө өзүбүздү жакшы көргөн нерсени биз толук мусулман бола албайт экенбиз туугандар. Ошондуктан өзгөчө мейли тиякко тияк биздин өзүбүздүн айылдыктарга мен өзүмө жакшы көргөндү жакшы көрөйүн. Мен өзүмдүн районда жашап атканыма ошо районда канча калк болсо өзүмдү жакшы көргөнүм ошолорго жакшы көрөйүн. Эркектерине дагы аялдарына дагы. Бул хадис. Буга амал кыла турган болсок, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын туура жолун тапкан болобуз. Шафаатына ылайыктуу болобуз. Бул хадис жөн эле айтылган жок, кыямат күнгө чейинки келе турган инсандарга айтылды. Силер толук мусулман бола албайсыңар. Эгерде толук мусулман болгонду кааласаңар, анда өзүңөргө жакшы көргөн нерсени башка бирөөсүгө жакшы көргүлө дейт. Ахибба линнас ма тухиббу ли нафсик. Такун муслиман. Пайгамбарыбыз айткан, өзүңө жакшы көргөн нерсени башка адамдарга жакшы көргүн. Не болосун дейт? Чыныгы мусулман болосун. Бул жерде го экинчи хадисте адамдарга дейт. Биринчи хадисте мусулмандарга. Демек экинчи хадисте мусулман эмес капыр болсо дагы биз өзүбүзгө жакшы көргөндөгө жакшы көрсөк, ошондо чыныгы мусулман болот экенбиз. Караңыз, биздин пайгамбарыбыз азыр бардык ааламдагы инсандарга пайгамбар. Ümmöt mındayça aytkanda, bardığı ümmet, ümmeti icabet, ümmeti davat dep bölünöt. Biz kabul kılgan ümmetbiz, musulman emesler kabul kılgan emes. Alarga davat gerek, dağı jetkirүү gerek, dağı alardı çakırуу gerek. Ey, Kur'an'dı tanıgıla, Allah'ını tanıgıla, Paygambardı tanıgıla dep, alarga dağı jetkirүү gerek. Kanday olmasın, kıyamat günge çeyin bardı kança insan gelsin, bardı Paygambarımızın ümmeti, аларга бардığına bizim Peygamberimiz Peygamber aytkan degeni degen. 4. hadis. Min husnil islamil mar tarkuhu ma la yani. Müslüman adamdın çıraylılığı beker, paydasız, maksatsız sözlerdi, işlerdi taştoodu. Biz beker sözlü taşlamayınca, beker işlerdi taşlamayınca bizdin Allah'ın aldığında kozluğumuz, bağlılığımız, barkımız bolboyt eken. Müslümandın kozluğu çırayı menen, mansabı menen, bilik, baylığı menen emes eken. Müslümandın kozluğu, çıraylılığı paydasız işlerdi taştoodu eken. Emne üçün bu dünyaya geldim, men paydasız iş menen alek bolom. Men bu dünyaya ahiretke dayardanış üçün gelgemin. Her bir sözümden ahiret kurulat je buzulat. Her bir işimden ahiret kurulat je buzulat. Men uşunu oylanoyun. Dep tuğandar, mına 4 hadiske kim amal kılsa, 400 bin hadiske amal kılganday soğuk alat deydi. Demek niyet, en algaçkı niyet eken tuğandar, biz niyetibizdi daima genen koyoylu, tuğra koyoylu, bekem koyoylu. Allah Teala'm niyetke karaydı. Bendelerдің nazarı yüzüne olsa, Allah Teala'nın nazarı adamların yüreğine, niyetine. Bu bir. İkincisinde adaldı, aramdı. Allah Teala'm akıl esti berdi, ajıratış üçün berdi. Jaşoodogu saartan geç-geçeyin adalca aram, adalca aram, adalca aram. Oşonu ajırata bileyli dağı, buğa amal kılaylı. Huzayfa razıyallahu anh aytkan, munafık kim degende? Munafık degen, bilet birok amal kılbayt degen. Muna anday ola turgan bolsok, barыбыз эле ушул жерде аксап атат экенбиз да. Билебиz, бирок амал кылбай турган болсок. Ошон үчүн туугандар, келиңиздер, бул экинчи хадис. 3-чү хадисте айттык, өзүңүзгө жакшы көргөндү жакшы көрмөйүнчө мусулман боло албайбыз. 4-чүсү, бекер сөздөн, бекер иштен, бекер жүргөндөн сактанайлы. Ошондо биздин жашообуз чырайлуу болот, Алланын алдында баалуу болот. Урматтуу агайын мусулман бир туугандар. Жараткан Алла Таала барыбызга бул жашоону аманат эле кылып берди.
bu dünyoda көп turbayбыз. Barzakta dağı bundan көбірек turabыз, бирок ahiretке караганда көп turbayбыз. Ahiret tübölüktü. İnenin içi de tübölük diye mesele. Alami arvah da tübölük diye mesele. Bu dünya andan da kiçinekey. Ahırında keteberiz da. İnenin içinde bir 9 ayla turduk. Bu dünyaya geldik. Biraz Peygamberimiz aytты 60-70 yıl benim ümmetimden ömrü deydi. Andan keyin barzaktagılar olsak biraz uzagırak. Adam atağızdan tartıp bugün күнгө чейин kança göz jumsa bardığı barzakta. İmanlı Allah Taala'nın bütün alam kaçan kıyamat alıp gelet özü bilet. Kıyamat alıp kelgenden keyin bardığını tiriltip tübölüktü çeşimin çıgarat. Tübölüktü beyişke, je tübölüktü dozokko. Oşo ahiretke dayardanış üçün gelgenbiz. Andıktan musulman bir tuğanlar gelingizler. İşenimleribizdi oңdoйлу. İşenimleribizdi түздөйлү. Bardıq paygambarlar gelgen bu dünyada işenimlerdi түздөш üçün. Mundayça aytkanda Allah'a bolgon işenim. Bunu tawhid, iman dep aytabыз tuğanlar. İmanыбыз bekem, tawhidibиz bekem bolsun. Bu dünyadagi bolup atkan nersenin bardıq Allah'ın kaloosu menen, Allah Taala'nın kaloosu insan yaşay albayt, dem ala albayt, eч nerse jeye albayt, basa albayt. Allah'ın ökümü menen biz yaşayбыз. Allah'ın ökümü menen dünyadan ötöbүz. Demek bu işenimde oңdoйлу, taqdırga bekem işeneyli, жақшылық жапқандық Allah Taala'dan. Kıyamat günü gayradan tirilgenge işeneyli. Ölgönden keyin çirip ketsek dağı, жоқ болып кетсек dağı, güyüp ketsek dağı, жерменен жексен болып ketsek dağı Allah gayra tiriltet. Oşoga işenip jaşaylı. Ölgönden keyin tirilүүгө işenip jaşaylı. Garısak dağı, orusak dağı, kıynalsak dağı, ölgönden keyin tirilүүгө işenip jaşaylı tuğanlar. Ha? Buga periştelerge işenip jaşaylı, daima menin janımda. Paygambarlarga Allah Subhanahu wa Ta'ala kitaplarine işenip jaşaylı bul tuğan bardı Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam alıp kelgen amanatı. Demek inşallah işenimlerimiz oңdoйлу, ibadatlarımız oңdoйлу. İbadatlarımız oңdoйлу. Namaz, orozo, kayrımdуулук, sadaka, Kur'an, zikir, dua, sünnetlerdi atkaruda ibadatlarımız oңdoйлу. Üçüncüsü mamilelerimiz oңdoйлу. Birbiribizge olgan жылуу мамилебиз. Эмне үчүн мен жек көрөм? Эмне үчүн жаман көрөм? Эмне үчүн жаман күмөн сүрөймүн? Эмне үчүн бул кишини ушактаймын? Эмне үчүн буну мен кордоймун? Эмне үчүн буну тилдеймин? Жок. Мамиле. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ортодогу кандай мамиле болуш керек эле? Мына. Биз ушуну үйрөтпер, бирөөгө зулумдук кылбайын. Бирөөнүн каргышына калбайын. Бирөөнүн акысын жебейин. Бирөөнүн абирине, бирөөнүн жанына, малына кол салбайын. Allah Subhanahu wa Ta'ala'dan korkup, жақшы мүнөз менен, sabırдуулук, каниет, şükür Allah Subhanahu wa Ta'ala'nın bергенinde razı oluştuk menен inşallah. Kuda kalası şun tipi inşallah oңдоп жашасак, Allah Ta'ala'nın berekeli жашоо берет. Kança жашасак дагы Allah Subhanahu wa Ta'ala бактылуу жашоо берет тугандар. Себеп дегенде жашоону биз чечпейбиз, Allah чечет. Бирок жашоону өткөрүүнү Allah Ta'ala ыктыярды бизге берген. İmandı жаша, кааласаң имансыз жаша. Kalasan toba menen yaşa, kalasan günö menen yaşa. Kalasan inşallah жақшы bir пайдалуу yaşa, kalasan ziyandu yaşa. Özün ata-enеңе, ayal bala çakanga, ayılыңа, elge пайдалуу yaşa, bolbosa ziyandu kara. Буга Allah Taala ыктыяр берген, kıyamat günü uşuga jaraşa мамиле кылат Allah Taala. Şonduktan inşallah geliңиздер, barыбыз аракет кылайлы, амал кылганга, билгенге, үйрөнгөнгө, түшүнгөнгө, dindi saqtaганга, dindi turguzганга, başkalarga жеткергенге. Что biz inşallah пайдалуу жашайлы. Куда кааласа менен пайда жетсин деп турайлы. Менин сөзүмөн, менин кызматыман, менин амалыман, менин жардамыман, менин акылыман, менин тажрыйбаман, менин жумшактыгыман, менин берешендүүлүгүнөн адамдарга пайда жетсин. Пайгамбарыбыз айтат: "Хойрун нас ма янфаун нас." Adamlardan en mıhtısı kim eken? Adamlarga köbürök paydası jetken. Bolbodu degende dağı жақшы söz menen dağı bereşen bolaylı. Kolubuz menen, mal mülk menen bereşen bola albasak dağı жақшы söz de ayabайlı. Biri-biribizge salam da ayabайlı. Biri-biribizge жақшы oy aytkan da ayabайlı. Biri-biribizin artıbızdan жақшы söz aytkan da ayabайlı. Albatta tuğandar, бұл ақырқы ümmet bolğonduktan Paygambar emi gelbeyt, oşonduktan paygambarçılık meneti ümmetin boyunda жүктөлгөн.
Ушундай иншалла биз ар бир мусулман бүткүл дүйнөдөгү инсандарга жоопкер. Биз дуа менен шериктеш болойлу. Жакшы ой менен шериктеш болойлу. Бардык ушул үммөткө Алла Тааланы таанытканга, пайгамбарыбызды таанытканга, Куранды таанытканга, мал жаныбызды ушуга аракет кылайлы сарптаганга. Мындайча айтканда өзүбүз дагы ибадат, элдин бардыгын ибадатка. Качан ушул мисалы кызыл бел айылы бардыгы ибадатка келип калса, алхамдулилlah. Жаштары дагы, карыялары, эркектери дагы, аялдары дагы, байлары дагы, кембагалдары дагы бардыгы 5 убакыт намаз окуган, бардыгы машаалла сүннөттү бекем кармаган, орозо туткан, бардыгы машаалла зекетин берген, садака кылган, бардыгы машаалла кандай ортодогу ынтымак, ушул айылда уурулук деген жок, ушул айылда гыйбат деген жок, ушул айылда бири-бирине зулумдук деген жок. Мына береке. Ана бири-бирине кайрымдуу, бири-бирине боорукер, бири-бирине пайдалуу дегендей. Ошо иншалла биз аракет кылайлы. Кийин айылыбыз ушундай боло турган болсо, үлгү болот Баткен районуна. Баткен районунда канча айылдар бар. Ошол жака барып, аларга дагы чакырып, даават кылып, аларга дагы мечитти толтурганга аракет кылайлы. Андан кийин иншалла область бар, республика бар, бүткүл алам. Аракет кылабыз иншалла. Амин. Раббана атина фид дуния хасана ва фил ахирати хасана ва кина адабан нар. Аллахым барыбыздын уккан айткан сөздөргө амал кылыштыкка өзүң жардам бергин. Рахмат.